Кылым жашагандарды кандай болот? Карпинка, кузнечный крепость төкөлдөш. Мына менин кепирлерим бар. Мына 90га чыкты. Өлөйүн да өлө албайт. Себеби алигичи не узаконен. Парламент алдына таң эрте чогулган шаардыктар үндү катуу чыгаруучу аппараттын жардамында талаптарын айтышып, өкмөттүн өзгөртүүсүнө каршылыктарын билдиришти. Ошол эле жөнөкөй эле жаткан жери болсо, биз бул маселени көтөрбөй өтө элек болсо. Менчикте кызыл китеп бизди коргобой турбайбы болсо, ошо. Кызыл китептин барбы, жокпу, конституция барбы, жокпу, ошол эле жерди алып отурбайбы болсо. Мына 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, 5 этажга чейин болсо алынат тотот бизге. Биз ага жол бербейбиз. Себеби бул биздин менчигибиз болсо. Бул менчикке болсо эч ким муниципалитетпи, мамлекет болсо кол тийгени болбойт. Ак үйдөн аларды көпкө күттүрүшкөн жок. Депутаттар Мирлан Бакиров менен Чолпон Жакупова чогулгандардын алдына чыкты. Агрардык саясат комитетинин төрагасы Мирлан Бакиров аталган долбоор 4 айдан бери талкууга коюлганын, учурда 3-окууда парламенттин кароосунда экенин айтты. Биз бул мыйзамды 3-окуудан кайра 2-окуунун режимине алып келишибиз мүмкүн. Ал депутаттардын сунушу менен регламент боюнча ошондой. 2-окуунун режимине алып келгенден кийин гана баягындай сунуштар, талкуулар эске алынып, ошонун үстүнө жумуш болот. Коомдук керектөөгө деп менчик жерлер, стратегиялык объектилер туура келсе, жол курула турган жерге да туура келсе, анан кен чыккан жер болсо, аны мамлекет алат. Организовал нам парламентские слушания и доступ к комитету и представителям правительства. Алдыдагы талкуу ачык болорун депутаттар келгендерди ишендирди. Жанага катышууга баарына мүмкүнчүлүк жок болгондуктан арасынан тандап өкүл чыгарууну сунушташты. Вы выберите 5-6 представителей. 5-6 өкүл тандагыла. Алар силер ишенген адам болушу керек. Биз убакытты тандайбыз. Проблеманы билген. Биз алар менен баарын териштирели. Көчөдө эмес, башка жерде. Наразы тараптар ачык талкууга катышууга макулдугун билдиришип, ошол эле маалда өкмөттүн демилгесине каршы кол топтоону башташты. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сапатаров, Сентябрь.